Бүгін эл аралык блогерлердің күні. Кыргызстанда азыр эң эле популярдуу болуп жаткан, эң эле көп лайктарды, көрүүлөрдү жана күйөрмандары бар инсан бул тазалыктын директору Рамиз Алиев. Так, вспоминая Финпол, оперативные мероприятия, пресс-секретарь тазалыка. Вот смотрите, стихийный мусор выносят. Вот давай посмотрим. Вот пошел и вот выкинул. Все, гель, интервью алаус. Вот давай посмотрим. Пойдемте посмотрим. Вот тебе. Вот и факт. Видите? А потом жалуются. Почему здесь мусор? Мамлекеттин кызматкерлери мындай кичине белгилүү болгондуктан алыс. Анткени бизде бир өзүнчө эле бир норма бар экен, өзүнчө эле бир илгертен калган бир ишкерин бир стили бар экен. Ошо кичине жабыш болуш керек. Бирок билесизби, бир эле видео бүт баарын алмаштырды. Так, саламатсыздарбы, урматтуу Бишкектин тургундары жана коноктору. Карап коюңуз. Бул Рамиз Алиевдин коомчулукка жарыялаган алгачкы видеосу. Анда Чортеков көчөсүндө жайгашкан таштанды салган урналардын кыйраган абалы көрсөтүлгөн. Рамиздин ызаланган элге кайрылуусу тез эле социалдык желелерге тарап, 100 миңге жакын көрүүчү топтогон. Билбейм эми туугандар. Мону кайра дагы бир эксперимент кылайынбы, же кала берсинби ушул ойдон. Билбейт экенмин, ким мону кылып атат, ким атайын бирок поджог кылып атат. Карап коюңуз. Билбейм туугандар. Сөз жок да. Сөз жок. Теория разбитых окон деген бар. Давайте улам ошол ар дайым ошол контейнердин аянтчаларды мындай тазалыкта сактайлычы, өзүбүз эле. Биринчи краскалап, жакшынакай плакаттары коюп, анан жамаат менен ошол чечимге келсек, только, по-моему, бир күн болду го. Ошол барып, краскалап, сырдап, бүт плакаттары алмаштырып, анан бир күнгө, 2 күнгө чыдабай, случайно кокустан мен бараткам, ошол Чортеков көчөсү менен. Анан көрсөк, кайра контейнерларды поджог кылыптыр, плакат жок. Анан жолдун анан мен токтодум, ошол видео тартканын туура көрдүм да. Буга чейин каржы полициясында иштеген каарманыбыз кесибин алмаштырып, блогерликти да алып кетем деп ойлогон эмес. Бүгүнкү күнү жетекчи блогер катары таанылган Рамиздин күйөрмандары арбын. Ассаламу алейкум жамаат. Мен окуп атам, көрүп атам, көп суроолор түшүп атат урналар боюнча. Урналар боюнча чынында бул маселе, урналар жетишпейт, азыркы күндө жетишпейт. Анан ошол боюнча дагы мэрдин тапшырмасы да бар. Мэр айттыр, минимум 200 мындай урналарды шаарга коюш керек. Эми бүгүнкү героюбуз мына Манас деген аттуу жигит, красавчик. TikTok, Facebook жана Instagramга видеолорду жүктөп, тема тандап, аларды көзөмөлдөп турган жакшылык жана эргали. Алардын иши кадр артында жетекчисине жардам берип, колдоо көрсөтүшөт. Facebook'tan videoları 14 saatte 18 000 просмотр болду. Мен дагы мурун эле блогерликти билчүмүн, мындай алектенчүмүн да, бирок дагы мына көп нерсени үйрөндүм да. Себеби мисалы Рамиз Алиевич өзү көп видео тартат да. Тартканда ал кишинин видеосун мындай монтаждай албай калам да. Себеби даяр уже сөздөрү мындай ашыкча сөз жок. Мындай эчтеке кошпойсуң, ошо ойдон эле кетет көбүнчө. Анан ошолор аябай көп просмотр болот. Көп көрүлөт да, себеби ошо билдим бул эмени видеону кандай болсо ошондой мындай орусча айтканда живой деп коет го, живой болуш керек экен да, жасалма, аябай краска берип коостосоң көрбөйт экен эл, бул жасалган депчи. Эл комментарий жазат да. Ошол мисалы бул видео почти 400 000 просмотр болду. Анын ичинде 27 000 лайк басылды. Анын ичинде ар кандай комментарийлер бар да. Ошол комментарийлерди биз кайсы жерде көйгөй болсо, ошол комментарийди скриншот кылып туруп, анан общий группага жөнөтөбүз да. TikTokко да киргизип, элдин үнүн угалык деп туруп ошол жакка да кирдик. Себеби
элдин көбүсү Facebook'ta, Instagram'da отурбайт экен. Ооба, хейтерлер да бар. Мен окуп атам, кээ бир комментарийлер окуп атам. Мисалы, элдин ичинде ар кандай ой болот, ар кандай пикирлер болот. Ошон үчүн ошол нерселерге биз таарынбайбыз. Демек, ушул соц тармак аркылуу адамдардын аң сезимине жетүү мүмкүн турбайбы, э? Ооба, сөзсүз мүмкүн. Канча маселелерди чече алдыңыздар? Бир эле мисалы келтирем сизге. Мисалы, март айында бир 60га жакын стихийный точкалар болчу. Ошол интернетке чыккандан кийин алып айтасың жакшылык берет, бир 20-25 ашып калса 25 эле калды. Элестеп коюңуз, 2 эсе азайды. Азыркы учурда күчө менен жүрсөм, элдин баары сигнал берип, кафеге барсам, уже мындай эс алганга да кыйын болуп калды уже. Эл уже мен да коркуп атам уже, бирөө тартат, бирок мен да адаммын, мен да бирөөнүн баласымын. Пока жылдыз сезген жокмун, наоборот, тескерисинче мага бир жоопкерчилик түштү да. Рамиз жетекчи болсо да өтө жөнөкөй, чынчыл жана патриот инсан экендигин бүгүн баамдадык. Айрым терс пикирлерге карабастан видео кайрылуулары аркылуу бир топ маселелерди жөнгө салганын айтат. Ошондой эле ал блогу аркылуу элге жакын болуп, көйгөйлөрүн чечүүгө болгон аракетин жумшап келет. Борборубузду таза шаар кылуу анын башкы максаты. Зинат Бактиярова, Кадыр Султаналиев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.